Аба ырайына байланыштуу Бишкек Баткен каттамындагы учак бараткан дарегине жетпей кайра артка кайтты. Тез компаниясынын 107 каттамындагы учагы саат 11:15 учуп, 12:13 кайра келип конду. Flight Radar 24check.com сайтынын маалыматына ылайык, учак Жалал Абад аймагынан кайра тарткан. Тез компаниясынын өкүлү Бактияр Үсөнов Баткенде жамгыр жаап, учакты кондурууга шарт начар болгондуктан Манас эл аралык аэропортуна кайтууга мажбур болгонун билдирди. 100гө жакын жүргүнчүнүн айрымдары билеттин баасын алышса, кээ бирлери бейшемби күнкү каттамга которулду. Ушундай эле кырдаал 13 мартта да болгон. 1 март күнү да бул компаниянын Бишкек Баткен багытында бараткан учагынын кыймылдаткычы иштен чыгып, 22 мүнөт учкан соң кайра Бишкекке кайткан. Бул факты боюнча Бишкек милициясы аба, темир же суу жолундагы эксплуатация жана кыймыл эрежелеринин бузулушу деген берени менен кылмыш ишин козгогон. Кыргызстандыктар Орусияда өрттөн каза болгондорду эскерип, элчиликтин алдына гүлдөрдү коюшууда. Эскерте кетсек, кырсык 25 мартта Орусиянын Кемерово шаарында жайгашкан Зимняя вишня соода борборунда катталган. Өрт имараттын 4-кабатында кинотеатр жана балдар аттракциону жайгашкан жайдан чыккан. Тилсиз жоо 1200 чарчы метр жерди каптап, кечинде чектөөгө алынып өчүрүлгөн. Бирок эртең менен имарат кайрадан күйө баштаган. Алдын ала алынган маалыматтарга ылайык, тилсиз жоонун кесепетинен 64 киши каза болуп, 6 адам табыла элек. Андан тышкары жабыркаган 10 адам ооруканада. Ош облусунун Каракулжа районунда жер көчкү сүрүлүп, 2 айылды таза суу менен камсыздаган түтүктү алып кетти. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ 26 мартта саат 11:30 чамасында 1 май айылында 25-30 метр куб эски жер көчкү 1-1,5 метрге жылган. Натыйжада Каракулжа, Биймырза айылдарында 3446 турак жайды тоодон аккан таза суу менен камсыз кылган суу түтүктөрүн сүрүп, жараксыз абалга келтирген. Ошондой эле аталган маалыматта жер көчкү унаа жолго кооптуу абал жаратканы, бирок айыл тургундарына коркунуч жок экени. Себеби жер көчкү айылдан 500 метр алыстыкта жайгашкандыгы айтылат. Ушул жылдын 1 мартына карата алынган маалымат боюнча Кыргызстанда жалпысынан 168 чет элдик жаран качкын макамын алып жашап жатат. Бул тууралуу өкмөткө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Гүлайда Орозалиева билдирди. Айтымына караганда, качкындардын 87-си Сириядан, 61-и Ооганстандан, 15-и Украинадан келген. Андан тышкары Каракалпакстандан 3 жаран өтүнмө кат жөнөткөн. Бүгүнкү күндө алардын арасынан расмий түрдө Кыргызстандын жарандыгын алгандар да бар. Эске сала кетчү жагда 2011 жылдын мартында башталган Сириядагы жарандык согуш 400 миңдей кишинин өмүрүн кыйды. Уруш качкындар кризисине алып келип, 5 миллиондой сириялык жан сактап башка өлкөлөргө агылган. Биз башпанек издеген адамдарды кабыл алып, аларга качкын статусту 90-жылдары баштаганбыз. Ошондон бери бизде 20 миңдин тегерегинде адамдар ошо качкын статусуна келип башпанек издеп келишкен. Алардын арасында басымдуу көпчүлүгү Тажикстандан келген качкындар болчу. Өзүңөр билесиңер, 90-жылдары Тажикстанда чоң чыр-чатак болгон. Окуу шарттары талапка жооп бербесе, айтылган кемчиликтер жоюлбаса, диний билим берген мекемелер жабылат. Бул боюнча Бишкекте өткөрүлгөн ислам диний билим берүү системасын жакшыртуу маселелери боюнча иш-чарада айтылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстанда 104 медресе болсо, быйыл анын 23-үнө эскертүү берилгендигин белгилөөдө. Талапка ылайык балдарга диний билимди жогорку билими бар, тыюу салынган агымдарга мүчө болбогон адамдар сабак берүүсү кажет. Ошондой эле сабак берүүдө балдардын укуктары сакталуусу тийиш. Мындан сырткары диний билим берген мекеме, медреселерге лицензия берүү, аларды аккредитациялоо маселелери да билим берүү министрликтери, муфтият жана дин агенттиги менен биргеликте жүзөгө ашырылуусу керек. Биринчиден кандай тартипте мындай жайгаштыруу, андан сырткары ошол лицензиялоо тартиптери, аккредитациялоо тартиптери боюнча биз дагы өзүбүздүн маалыматтарыбызды берип, кошумча ошол проблемаларды оңдогонго бир салымыбызды кошолу деген максатта келип атабыз да. Президент Сооронбай Жээнбеков менен Азия өнүктүрүү банкынын вице-президенти Чжан Вэньцайдын 26 марттагы жолугушуусунда тараптар транспорт, айыл чарба, энергетика, билим берүү, саламаттык сактоо, финансы жана башка тармактар боюнча кызматташуу тууралуу пикир алмашты. Жээнбеков Азия өнүктүрүү банкына өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашыруудагы жардам үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан менен аталган банктын 20 жылдык кызматташтыгынын жакшы тажрыйбасын белгиледи. Чжан Вэньцай Азия өнүктүрүү банкы жакынкы 6 жылга кызматташуу
алышуу максатында кыргыз тарап менен өнөктөштүк келечегин талкуулоо керектигин белгиледи. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанда өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашырууда бардык жагынан көмөктөшүүгө даярдыгын билдирди. Сооронбай Жээнбеков 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланганын жана анын алкагында аймактардын социалдык экономикалык инфраструктураны, жолдорду, ирригацияны жакшыртуу жана элетти таза суу менен камсыздоо маселелерин чечүү турганын эскертти. Ошондой эле Азия өнүктүрүү банкынын вице-президенти кечээ кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаков менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуу тууралуу талкуулаган. Кыргызстандын ички иштер кызматкерлеринин тергөөнү эл аралык стандартта жүргүзүүгө Penal Reform International эл аралык түрмө реформасынын эксперттери окутат. Иш-чара Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин көмөгү менен жүрүп жатат. Кыргызстандык милиция кызматкерлерин Түндүк Ирландиянын мурдагы түрмө жана полиция омбудсмени, адам укуктары жана кылмыш адилеттүүлүгү боюнча эл аралык эксперт Паулин Маккейб жана башка адистер окутмакчы. Иш-чара эл аралык түрмө реформасы уюмунун Кыргызстанда кыйноолорго жана башка адамгерчиликсиз жазага каршы күрөштү колдоо деп аталган долбоорунун алкагында өтүп жатат. Кыргызстандагы кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда кыйноолордун 85% ички иштер министрлигине тиешелүү. Аларда кыйноо кылмыштын бетин ачуу үчүн колдонулат. Арасында балдарга жана аялдарга каршы колдонулган учурлар да бар. Ош шаарында 20 000 сомго сатылган ымыркайды туугандары алуудан баш тартты. Бул тууралуу Ош шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын юристи Гүлзина Раева билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин Ички иштер министрлиги чоң эне өз небересин 20 000 сомго сатып жаткан жеринен кармалганын маалымдаган. Бирок Раеванын айтымында баланы чоң энеси эмес, тайенеси сатканы маалым болду. Маалыматка караганда ымыркайдын төрөлгөнүнө 11 эле күн болгон. Учурда ал Ош шаарындагы үй бүлөнү реабилитациялоо адистештирилген борборуна өткөрүлүп берилди. Аталган борбор ымыркайды 6 айга чейин карап берүү милдетин алды. Ал эми кыздын өз апасы аны багууга мүмкүнчүлүгү жок экени аныкталып, атасы тууралуу азырынча такыр маалымат жок. Кичинекей наристени энесинин башка жакындары багып алуудан баш тартса, бала соттун чечиминин негизинде асырап алууну каалаган үй бүлөгө берилет. Бүгүн кечинде боло турган Кыргызстан менен Индия курама командаларынын футболдук беттешүүсүнөн улам Бишкектин бир катар көчөлөрү жабыла турганын шаардык милиция билдирди. Маалыматка ылайык, саат 17:00дөн 22:00 чейин Тоолук Молдо көчөсү Чүй проспектисинин Жибек жолуна чейин, ошондой эле Фрунзе көчөсү Исановдон Панфилов көчөсүнө чейин жабык болот. Эскерте кетсек, оюн келерки жылы Бириккен Араб Эмирлигинде өтө турган Азия чемпионатына тандоо алкагында өтөт. Беттеш саат 20:00 Бишкек калаасындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы спорттук стадиондо башталат. Кыргызстандын командасы Мьянманын курама командасын 5-1 эсебинде жеңгенден кийин 2019-жылы өтө турган Азия чемпионатына катышууга мүмкүнчүлүк алган. Кыргызстан Индиядан жеңилип калган учурда да жолдомо жокко чыгарылбайт.